Кыргызстандан Кореяга концерттерге кантип келип кетсе болот? Эгерде Кыргызстанда жашасаңар, Кореяга туристический виза менен убактылуу келип кетсеңер болот. 1 айга берилет. Ал жакта мындай основной документтер, ошо паспорт, не паспорт, анан справка с места работы, анан справка с банка, что у вас на счету есть определенное количество денег, ошолор керектелет. И келгенге, мисалы, авиабилеттер туда обратно $1000 чейин барат. Анан кийин канча күнгө келсеңер, ошого жараша бул жакта проживание, питание бар, отельдер жана башка траталардын бардыгы болот. Концертке билетти болсо примерно $100 $200 чейин официальный сайтынан алсаңар болот. Эгерде жетишсеңер, ошо азыр официальный сайттан кантип билетти алса болот, ошонун баарын көргөзүп берем, детально айтып берип. Эгерде официальный сайтынан албасаңар, билеттерди башка перекупщиктерден алсаңар болот. Бирок ал адамдар 2-3 эсе билеттерди өздөрүнүн баасын коюп кымбатыраак сатышы мүмкүн. Ал жакта дагы өзүнчө специально сайт перекупов бар. Мисалы, TicketBay деген сайт бар, ошол жактан сатып алса болот. Бирок ал жакта рисктери то, что алдап деле кетиши мүмкүн, ошол жагынан чуть рисково. Ошон үчүн официальный сайтынан алганга аракет кылсаңар болот. Буга чейинки видеомдо кайсы сайттан алса болот, ошолордун баарын айтып кеттим. Интерпарк деген сайттан алса болот, жана предпродажа, анан продажа деген боюнча, ошо даталар боюнча айтып кеттим. Обычно, мисалы, Blackpink Сеулда 5-6 июль концерт берет десе, аны уже слухтардын бардыгы за 3-4 месяца уже элге тарайт дагы. Предпродажа менен продажа экоонун ортосунда 2-3 эле күн болот. Продажалар концертке чейин, мисалы, 2 ай мурун болот. 5-6 июльда концерт өзү болсо, биз билеттерди майдын башында сатып алдык официально сайтынан, Интерпарк деген сайттан. Интерпарк деген сайттын 2 версиясы болот. Биринчи версиясы бул Кореянын гражданиндерине жана бул жакта жашап жаткан корейский ID картасы бар же корейский номери бар адамдарга регистрация болот бул жактан. Экинчи версиясы Global Interpark деген сайты, бул уже международный версиясы. Бул жакка сиздер өзүңүздөрдүн загрант паспортуңуздар менен регистрация кылсаңар болот. И вот, мисалы, даже бул Интерпарктан много футбольный матчтарга дагы тикет алса болот. Мен буга чейин ошо Интерпарктан Coldplay, J-Hope, Blackpinkке концерттерине билет алып бардым. Скоро ушу Барселонанын дагы футбольный эмесине, оюнуна барайын деп атабыз. Итак, көрсөтөйүн.